Мекенибиздеги китеп окууну даңазалоо жана элибиздин руханий интеллектуалдык дараметин көтөрүү. Ошондой эле алыс айылдарда заман талабына ылайык сапаттуу китептердин жетишсиздигин жана китепкана көйгөйлөрүн чечүү максатында биз бир адамдан бир китеп долбоорун ишке ашырабыз. Ал кантип ишке ашат? Долбоорду ишке ашыруу үчүн уюштуруучу топ түзүлүп, жана аларга байланышуу номерлери көрсөтүлөт. Ар бир адам бир китептен мүмкүнчүлүгү жетсе, андан көп сандагы китептерди белекке берсе болот. Эгерде кандай китеп берүүнү билбей жатсаңыз, бизде элибизге өтө зарыл болгон китептердин тизмеси бар. Ошол тизмеден сат берсеңиз болот. Китептерди чогултуу учурунда бардыгы ачык айкын, фото, видео отчет, китептин жана ошондой эле салым кошкон адамдардын ысымы аркылуу жүргүзүлөт. Чогулган китептерди акциянын соңунда уюштуруучу топ айылдагы китепканага салтанаттуу түрдө тапшырышат. Долбоордун алкагында чогулган китептер жалпы элдин менчиги болуп саналат. Долбоордун соңунда жыл жыйынтыгы чыгарылып, өлкөдөгү эң мыкты китепкана, Эң мыкты китептер, Эң алдыңкы окурман айыл, мыкты уюштуруучулар аныкталып, сыйлоо аземи болот. Бир адамдан бир китеп долбоору эмне пайда алып келет? Азыркы учурда жашырганда эмне да баягы советтик доордон айырмаланып, тилекке каршы айылдарда, анын ичинде ошо менин кичи мекенимдеги китепканаларда дагы, борборлоштурулган китепканаларда дагы жакшы, көңүлгө толгон, артынан кууп окуй турган китептердин, көркөм адабияттардын, деги эле өмүрү өрнөк адамдардын жакшы иштерин баяндаган, башкаларга таасир бере турган китептер чындыгында аз болуп жатат да. Бүгүнкү күндө ушул элдик казынадан китеп чогултуп, элдик китепкана түзүү маселеси бул абдан жакшы демилге, жакшы долбоор башталып жатат. Себеби азыр мамлекет тарабынан бардыгын тең, айрыкча алыскы аймактарда китеп менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү келбей жатса керек. Бирок биз мамлекетти карап отура бербестен, ушул өзүбүздүн айылдан чыккан жаштар тарабынан демилге көтөрүп, ар бирибиз 2-3 китеп берсек дагы элдик китепкана түзүп, келечеги бул абдан жакшы болот. Эми адамдын турмушундагы китептин ролу жөнүндө мен айтып жаңылык киргизе албайм. Турмуштун өзүндөгү түрдүү карама-каршылыктар, татаалдыктар, жумушсуздуктар, түрдүү жеңил жакка азгырылмалар ушул китепке маани бербей калган заманда, мына соңку 20-30 жылдын ичинде байкалды. Мына ошондон сактап кала турган, ошондон алагды кыла турган, убакытты туура пайдаланууга жол көрсөткөн ушул китеп маселесин көтөрүп атат. Мына жаштар, айрыкча Акталаанын жаштары бүгүнкү күндө көп райондорго үлгү боло турган жакшы иштерди баштап атат. Мен ушуларды колдойт элем. Мына жакында бул иш чаткалда дагы уланат деген үмүттөмүз. Силер айтып аткан, көтөрүп аткан маселе бул аябай олуттуу маселе деп ойлойм. Анткени ар бир китеп чыккан, китепти кандай китеп чыкса дагы ар бир китептин окурманы болот, окуйт адамдарчы. Анан окуганда китептен кандай маалымат алса, китептен кандай таасир алса, ошол адамдын кийинки жашоосуна, кийинки турмушуна таасир тийип калышы мүмкүн да. Нарын областынын Актала районунун эң алыскы Коштөбө деген айылында ишке ашкан. Бул долбоорду старт берилген күндөн тартып 2 жумада 1000дей китеп чогулталды. Китеп окуу кандай жүрүп атат? Азыркы учурда айылыбызда жалпы элибиз китепке инвестиция жасаганга да даяр экен. Андан сырткары жалпы эл китеп окуганга аябай сылсап турушат экен да. Азыркы учурда аксакалдардан, жаштардан бардыгы аралаш болуп, ошол айылыбызда кечки саат 10-11ге чейин калып китеп окуган күндөр болуп атат. Андан сырткары кем дегенде 50, көп болгондо 110 адам күнүнө китепканага каттап китеп окушундай жандуу жүрүп атат да азыр айылыбызда. Буюрса ар бирибиз китеп берсек, бул абдан чоң, бай, өтө мыкты китепканага айланат деген ишенимдемин. Анан азыркы учурда жаштар китеп окубайт деген маселени да четке кагабыз. Себеби китеп менен камсыздангандан кийин алар кызыгып, мүмкүн жетпей жүргөндөр жакшы китептердин баарын биз ал жерге китепканага коюшубуз керек. Буюрса ушул 2019 жылы Кыргызстан КМШдагы эң алдыңкы китеп окуган өлкө бололу деген жакшы максат менен, уран менен баштадык. Бул долбоордагы эң чоң бир долбоорлордун бири болуп эсептелинет. Ар бир айылда ушундай жетип китеп окуса, көптөгөн жакшылыктарга жетет элек.